Келинди ат менен көчүрүп келүү салты. Башкача айтканда эскиче ЗАГС. Ат үстүндөгү жаш жубайлар, күбө достор жана жеңелер. Көз көнбөгөн көрүнүш. Алай жергесиндеги кезектеги үйлөнүү тоюна баары суктануу менен карап жатышты. Алайдагы жошоолуу айылынын аксакалдарын кеп кеңеши менен Иман Акуновдор үй бүлөсү кыргыздын салты менен келин көчүрдү. Мындай жол менен биз өзүбүздүн када салттарыбызды өзүбүздүн урпактарга, жаштарга өткөзүп берсек болот. Себеби кыргыз эли бул улуу эл. Илгертен бери эле өзүбүздүн када салтыбызды улуттук мааниде биз колдонуп келгенбиз. Натыйжада кортеж үчүн сарптала турган каражаттын баары жаш жубайлардын чөнтөгүндө калды. 150 000 сомдун тегерегиндеги акча бир эле машина жалоодон үнөмдөлдү. Башта лимузин хамберлери менен чыкчу элек 7-8 миңдей ушундай акчаларыбыз кетчү эле. Азыр şu alt menен чыгып, кыйла эмелери үнөмдөп калды. Акчаларыбыз да экономдолуп, аны эми Куда каласа дагы балдар үйлөнсө жалаң аттар менен чыгып. Алай районунда ыксыз чыгымдарды жоюу жана каада салт, үрп-адаттарды калыбына келтирүү боюнча буйрук 2013 жылы чыккан болсо, андан бери буга көңүл бурулбай келген. Мындан ары эл арасында түшүндүрүү иштери да жүргүзүлөт. Андан сырткары мына маркумдарды акыркы сапарга узатууда дагы ушундай ыксыз чыгымдарды бөгөт коюу боюнча дагы иш-чаралар болуп жатат да. Жумура жул калк колдосо кыргыз элибиздин экономикасы астыга жылат деген ишеничте. Мындан сырткары тойдон кийинки куда сыйлоо, кийим кийгизүү жана дасторконду ашыкча жасалгалоону да жоюп, жалпысынан 200 000 сомдон ашуун каражат үнөмдөлдү. Ал эми алдыда үйлөнө турган жаштар ат жасалгаларын кооздоп, келиндер шөкүлөсүн камдашууда. Актили Гүлжигит кызы, Кыязбек Шакирбай уулу, Коомдук 1-канал. Алай району, Жошоолу айылы. Акыркы 2,5 айда Бишкекте кыймылсыз мүлктүн баасы арзандады. Риэлторлор маалымдаганда жагдайга рублдун курсунун төмөндөшү түздөн түз таасир этти. Эгерде мурда бир бөлмөлүү батирлер 36 000 долларга бааланса, учурда 30-31 000 долларга сатылууда. Ал эми 2 бөлмөлүү батирлер 50-53 000 доллардан 43-44 000 долларга арзандады. Жал, Улан, Чыгыш 5, Туңгуч, Аламидин 1, курулушчулар жана энергетиктер шаарчасында жайгашкан батирлер көп суроо талапка ээ болууда. На сегодняшний день мурда батирлердин баасы чарчы метрине 600 доллардан өйдө болсо, азыр бул баа 25-30% арзандады. Жер үйлөргө караганда батирлерге суроо талап көп. Мисалы бизге күнүнө 200гө жакын телефон чалуулар болсо, анын 60-ы батир сатып алууну каалагандар. Буга рублдун төмөндөшүнөн сырткары коңшу мамлекеттердеги каатчылык, доллардын наркынын кымбатташы дагы таасир этүүдө. Өзгөчө 30-35 000 долларлык өтө кымбат эмес батирлерге талап жогору. Биз азыр Бишкек шаарындагы курулуп бүтүп, үй ээлерин өз жасалгалоо үчүн берилген батирлердин биринде турабыз. Кыймылсыз мүлк агенттигинин билдирүүсүнө караганда, акыркы 3 жылда мына ушундай батирлерге суроо талап өтө күч алган. Анын үстүнө декабрь-январь айларында бул батирлерге болгон баа 2-3 000 долларга арзандады. Талдоочулардын баамында кыш айларында баалар ушинтип түшөт. Ошентсе да бул жолку баанын түшүшүн сезондук арзандоо дегенге болбойт. Бул жолку баа экономикалык кризистен улам түшүүдө. Өтө чоң өзгөрүү болбосо дагы айрым бир өзгөрүүлөр бар. Мисалга бизде негизги материалдар Россия мамлекетинен келет эмес, билесиздер да. Буларды биз карап көрсөк, ушу былтыркы жылга караганда бир 2,5%-терге 2%-тин тегерегинде арзандоо байкалып жатат. Ошентип азыр батир ала тургандарга жакшы кырдаал түзүлдү. Кандай экономикалык кризис болбосун, бизде батирлерге талап чоң. Баалар эми ушундай төмөн кармалып турушу мүмкүн. Бирок жылдын аягында экономикалык активдүүлүктүн башталышы менен кайра өсө башташы ыктымал. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.